Ак падышанын жазалоочу отрядынан ыдык көрүп, Кытайга жөө качкан элдин тагдыры, музга оронгон азаптуу бийик ашууну ашып, ачкачылык менен суук эмне экендигин жоон териси менен сезген элдин арманы жана күйүтү. Мунун баары Үркүн көркөм тасмасында чагылдырылган. Бул эмгек Үркүн темасына арналган алгачкы көркөм тасма болду. Музда тартылдык. Чын айтканда эл менен тартылган жерлери аябай оор болот да. Бир эле дубль эмес, бир 7-8 дубль менен тартылып. Ошо музда баягы атты жетилеп өтүп аткан жерлерде чыгылып, карда баягы биздин обувтарыбыздагы бут кийимдерибиздин илгерки исторический кийимдер болду да. Жип менен эле артын байламай, ал жактан карда басканда эле бутуна суу кирип, курганып, кайра тартып. Тасманын режиссеру Медин Учкеев Үркүн темасында фильм тартууну жаш кезинен кыялданган. Ал кездеги элдин азабын биринчи жолу экрандаштырган режиссер фильмди тартуу процесси дагы бир топ азап менен коштолгонун айтат. Өтө оор болду. Себеби дегенде биз ушул тартып аткан учурда чын эле 30 градус, 20 градус суукта иштедик. Кадрдагыдай. Анан ошончо бир күн иштеп, бирок пересъемка кылган күндөрүбүз болду. Целый эпизоддорду кайра тартканга туура келди да. Себеби баягы техникалык жооп бербей калган, же да башка нерселер болот. Анан кээде ушу сууктан техникаларыбыз сбой бергенге чейин убакытта моменттер болду. Фильмди тартууга жалпысынан 1000ге жакын адам катышып, 50-60 артист ойногон. 2 саатка созулган кинонун бюджети $100 000 тегерегиндеги сумманы чапчыган. Биринчи кезекте ушул чыгармачыл жамааттын чыгармачыл эрдигин айтып коюш керек. Татаал окуя, татаал трагедия. Ошол убакта бул ошол 16 жылга арналган биринчи көркөм фильм болуп өтөт. Албетте, мындан кийин дагы фильмдер жаралышы мүмкүн, бирок булар ошол теманын каралгачы болуп калды десем болот. 1916-жылдагы көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири орус дыйкандарынын көп санда көчүп келиши жана отурукташып жаткан маалда кыргыздарга карата зомбулуктун күчөшү болгон. Келгин дыйкандар жергиликтүү элди теңсибей, суунун башын ээлеп алышып, аларды дыйканчылыкка мыкты жерлерин таштап кетүүгө мажбур кылышкан. Айласы кеткенде караламан калк жан айласы үчүн ата бабасы барып көрбөгөн Кытайга карай үрккөн. Колдон келсе ресурстар болуп, анан ошо бир жагдай туура болсо, анда бул кинону башкача тартса деле болмок. Чынында эле абдан бир айыл элди көрсөтпөй, көп элди көрсөтсө болмок, бирок бул биринчи жолу тартылып аткан фильм, бул теманы биринчи жолу көтөрүп атышат. Ошон үчүн бул фильм менимче абдан жакшы. Боштондукту көздөп чыккан элдик кыймыл, курч мүнөздө жүрүп, ага кыргыздар, казактар, дунгандар, уйгурлар, калмактар, татарлар жана айрым орус дыйкандар да катышкан. Жеңилип калгандыгына карабастан көтөрүлүштүн тарыхый мааниси зор. 20-кылымдын башындагы улуттук боштондук кыймылдардын эң ириси элдин эсинде Үркүн деген ат менен түбөлүккө сакталып калды. Актиле Гүлжигит кызы Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.